Саламатсыңарбы? Кибер коопсуздук технологияларына арналган сабагыбызды 10-сабагыбыз менен улантабыз. Бүгүнкү темабыз социалдык инженерия. Мындан алдыңкы сабактарда ар кандай кибер коопсуздук жаатындагы ар кандай коркунучтарга токтолуп келдик элек. Ошол коркунучтардын арасында акыркы мезгилдерде эң көп тарап келаткан коркунучтардын бирөөсү болсо, бул социалдык инженерия болуп саналат. Социалдык инженериянын аныктамасына дегенде токтололук. Социалдык инженерия бул жашыруун маалыматы менен бөлүшүүсүн камсыз кылган адамдардын манипуляциялоонун, алдоонун жолу. Адамдарды манипуляциялоо техникалык хакердик болуп эсептелбейт. Башкача айтканда, сизге таандык купуя маалыматтарды же болбосо сиздин башка бирөөлөр тарабынан көрүшүн каалабаган маалыматты техникалык хакердик аркылуу эмес, сизди туура эмес жолдорго манипуляциялоо аркылуу ошол маалыматтарды сиз аркылуу алып алуунун жолун социалдык инженерия дейбиз. Негизги бул жакта иллюстрацияда да көрсөтүлгөндөй, чабуулчу тарап, көбүнчө хакер дейбиз. Эми хакердик тарап бул сизге таандык маалыматтарды кандайдыр бир техникалык амалдар менен серверге байланып, жанагындай вирустарды же бузуу жолдорун жүргүзүү амалы менен эмес, сизди колдонуу аркылуу ишке ашыруу жаатын ушу социалдык инженерия дейбиз. Анан көбүн эсе бул жаат, бул көрүнүш манипуляциялоодо адамдардын баарына таандык бир сапаттар топтому колдонулат. Эми терс сапаттар десек дагы туурараак болот. Көбүн эсе бул ач көздүк, бир нерсеге кызыкчылык, курьезность дейбиз орусчасында. Сылык мамиленин алдында ошол сылык мамилеге кайрадан сылык түрдө жооп берүү сапатыбыз дейли. Кандайдыр бир авторитеттерге баш ийүү, же болбосо брендтерге биз байланган же болбосо жакшы көргөн товарлардын аркасынан жүргүзүлгөн мындай сатуу ыкмаларын ээрчүү дейлик. Анан жалкоолук сымал, ушун сымал терс көрүнүштөр же болбосо терс сапаттардын негизинде манипуляциялоо иши жүргүзүлөт дагы. Сизге таандык маалымат ошол биз каалабаган тараптарга өткөрүп берүү жолу табылат. Социалдык инженерияда ошо көбүн эсе ар кандай ыкмалар акыркы мезгилде таанылган. Ошол таанылган ыкмаларга келиңиздер, бир аздан токтололук. Фишинг, багыттуу фишинг, претекстинг жана капкан ыкмалары көбүн эсе колдонулат. Сиздер дагы бул иллюстрацияда көргөндөй, фишинг деген ушу англис тилинде балык уулоо же болбосо балык кармоо иши фишинг деп аталат, билесиздер. Текстте жазылып тургандай, бул жакта болуп жаткандага такыр ишенбейсиң, сөзсүз көрүшүң керек сымал. Акыркы мезгилдерде өзгөчө YouTube каналдарында дагы бул өздөрүнө YouTube'дагы видеонун көрүлгөн санын, анткени билесиздер, ошо көрүлгөн саны боюнча анан ошо канал ээлери YouTube'дан, Google'дан акча алышат. Андыктан ошол көрүүчүлөрдүн санын, каналдын популярлуулугун да камсыз кылуу үчүн ушундай ыкмаларды колдонот. Бул дагы социалдык инженериянын бир түрүнө кирет. Эгерде сизге сунушталып жаткан маалымат ичинде эч кандай кызыгы жок болсо дагы, ошондо жок дегенде сизге ошондо ар кандай чакырыктар менен өзүнүн ичине тартып алуу максатталган. Эми бул жакта фишинг, багыттуу фишинг албетте жүргүзүлбөйт. Эми ал жакта негизги максат кардарлардын же болбосо көрүүчүлөрдүн десек туурараак болот, көрүүчүлөрдүн санын көбөйтүү. Ошо сөзсүз көрүшүң керек, бул жакты сөзсүз басышың керек, муну баспасаң көп нерсени жоготосуң сымал. Ошо биздин ичибиздеги кызыкчылыкты жарата турчу ар кандай ыкмалар аркылуу, ошондой фишинг, багыттуу фишинг жана претекстинг жана капкан ыкмалары аркылуу ошо сизге таандык маалыматтарды алып алуу иштери жүргүзүлөт. Анан фишинг менен багыттуу фишингке бир аз токтололук.
Fishing англис тилинде билесиздер балык уулоо F таңгасы менен F таңгасы менен жазылат, бирок эки сөздү бири-биринен айырмалоо максатында акыркы мезгилдерде PH таңгалары менен жазылган фишинг болсо, бул өзгөчө ошо интернет тармагында алдамчылар тарабынан элдердин интернет колдонуучуларга байланыштуу маалыматтарды, ошондо кредиттик карталарынын номерларын мисалы же болбосо ошол өздөрүнө пайдалуу болот деген маалыматтарын алуу уурдоо ыкмалары ар кандай ыкмалар менен жүргүзүлөт. Көбүнчө бул болбогон шилтемелер. Биз мисалы электрондук катка спам көп келет, билесиздер. Спамдарда текст эгерде мисалы кызыктуу болсо сизди бир нерсеге чакырат, бирок көп эсе бул жакта белгилүү брендтердин аттары, мисалы ошо Google тарабынан сизге мисалы ушундай мүмкүнчүлүк берилет деп турат, бирок ал жакта шилтеме эч кандай Google'га тиешеси жок. Ушундай алдамчы топтор сиздерге ошол шилтемени басышыңыз үчүн Google'дын атын, белгилүү брендтердин чоң компанияларына, бул чоң компаниядан келген болсо булар мени алдабайт деген ыкмалар аркылуу ошол сиздеги ошо абройду, ушул компаниялардын аброюн ээрчийт болуш керек деген үмүтү менен ошол шилтемелерди жиберет. Сиздер дагы болсо ошол эгерде шилтемени жакшы карабай басып койсоңуздар, балким шилтеменин аркасында ар кандай вирустар болуп калышы мүмкүн, троянский конь дейбиз, трояндык аттар болуп калышы мүмкүн. Бул сиздин системага кирип, сизге таандык маалыматтарды интернет аркылуу ошол кызыктар болгон тараптарга жиберүүсү. Анан ар кандай алдамчы лотереялар жүргүзүлүшү мүмкүн. Мында дагы көп эсе белгилүү брендтердин, белгилүү сиз тараптан билген компаниялардын аты көп колдонулат. Анан алдамчы антивирустар дагы акыркы мезгилдерде колдонулуп келет. Антивирус сымал иштеши мүмкүн, бирок тескерисинче сиздин компьютерде сизге таандык маалыматтарды үчүнчү тараптарга, төртүнчү тараптарга дайым жиберип турчу программалык аппараттар. Анан өзгөчө бул жакта дагы бир фишингдин түрү бар. Бул багыттуу фишинг, whale fishing деп дагы аталат. Кит уулоо десек болот. Мунду көп эсе кызыктар тараптар өздөрүнө бир багыт же болбосо бир уулай турган бир балык белгилешет. Эми балык дегенибиз кит болгонун себеби бул абдан бай адамдарды алыстан өздөрүнө белгилеп алышат дагы, узун мөөнөт аркасынан ээрчип ушул бай адамдарга же бай үй бүлөлөргө таандык маалыматтарды топтоп, анан ошонун натыйжасында ар кандай ыкмалар менен, шантаждык ыкмалар да болушу мүмкүн. Акыркы мезгилдерде муну дагы көрүп атабыз. Багыттуу фишингде, ошондо жөнөкөй фишингде бул бир жем чачуу ыкмасы десек болот. Жемди жалпы чачышат дагы, ошолордун арасынан ким түшсө ошону уулаганга же болбосо кармаганга аракет кылышат. Бул жакта болсо, багыттуу фишингде болсо, кимди уулай турганын башынан билишет. Ошого ылайыкташтырып, ошол электрондун катын, кредиттик номерларын же болбосо жеке телефонуна таандык ичиндеги маалыматтарды алганга аракет кылышат. Бул дагы ошондой эки фишингдин эки негизги ыкмасы десек болот. Анан социалдык инженерия мисалдарына бир аз токтоло кетелик. Өзгөчө бул эң популярдуу фишинг мисалы десек болот. Нигериялык принц. Өзгөчө акыркы 10 жылдардын ичинде, акыркы мезгилдерде азайды албетте, бирок ошол 2000-жылдардан баштап 2015-жылдарга чейин эң негизги фишинг методикасы катары колдонуп келген. Ошондо Африкадан бир принцтин атынан сизге бир кат келет. Ошол принц, мен оор бир абалда болуп жатам, ушул мага жардам берсең, негизи менин абдан чоң миллион долларлык мурасым бар. Ошол мурасымды алып калыш үчүн сиздерден бир аз жардам керек, бир 200-300 долларлык бир жардам берсеңиздер, мен ошол мурасымды
мурасымдын расмий иштерин жүргүзүш үчүн акчага муктажмын, ошого жардам берсең мен анан кийин бул миллионум менен сен менен бөлүшөм деген бир маалымат келет дагы. Анан сиз ушундай фишинг ыкмаларына өзүнүн кредиттик картасынын номурун беришет. Эми мындай да, бул имейл миллион деген адамдын электрондук дарегине жиберилет. Миллион адамдын ичинен жок дегенде 1%, эми 100 кишиден 1 киши ишенет десек бул ишке, миллион кишиге кете турган болсо 1%, ошондо 10.000 кишини 10.000 киши болсо, 10.000 кишинин ичинен дароо өзүнүн кредиттик картасын бере турган дагы 5.000 киши болсок болот десек, анда чынында эле бул эффективдүү бир амал экенин байкасак болот. Анан акыркы мезгилдерде өзгөчө биз WhatsApp'ты кенен колдонуп калдык. Сиздер дагы күнүмдүк жашооңуздарда кенен байкасаңыздар керек. WhatsApp'та ар кандай лотереялар, ар кандай шилтемелер көп келип баштайт. Ошондо WhatsApp раздает призы. Мисалы, WhatsApp ар кандай белектерди таратып жатат, iPhone таратып жатат, PlayStation таратып жатат. Тезинен ушул шилтемени баса кал, ушул шилтеме аркылуу каттоону жүргүз. Бирок ушул лотереяга катышыш үчүн $2, $3 сыяктуу бир символикалык бир акча төлөшүм керек деген ыкмалар дагы көбүн эсе колдонулат. Ошол ыкмалар дагы өзгөчө фишингдин бир социалдык инженериянын бир түрү десек болот. Эми бул ыкмалардан кантип коргонсок болот? Келиңиздер ошолорго бир аз токтонолук. Алдамчылар көп экенин ар дайым эсибизде кармап турушубуз керек. Ошондо WhatsApp аркылуу, имейл аркылуу, же болбосо кандайдыр бир башка булактар аркылуу сиздерге келген чакырыктардын баардыгына дароо жооп бербегенге, ал чакырык чын эле кимден келгенин, кайсыл аркасындагы шилтеменин структурасын, чын эле ошол компаниянын аты ошол шилтеменин ичинде барбы, дароо эле шилтемени баспай, ошол шилтеменин көбүн эсе шилтемелер узун, түшүнүксүз шилтемелер болушу мүмкүн. Ичинде сандар, түшүнүксүз сөздөр бар. Ошол жанагындай ар кандай лотереяларда ушундай ыкма колдонулат. Андыктан WhatsApp аркылуу, электрондук кат аркылуу, же болбосо башка булактар аркылуу келген ар кандай шилтемелерге дароо жооп берүүдөн баш тартыңыздар. Фишинг же башка ыкмалар, социалдык инженерия ыкмалары кандай болот экенин таанып билүү шарт. Андыктан ошо биздин бүгүнкү сабагыбыздагы ушундай фишингдин түрлөрүн, ар кандай түрлөрү бар экенин, ушул тууралуу маалыматка ээ болуу. Албетте ал фишинг бир нерсе келгенде бул фишинг экен, мен буга жооп бербешим керек экен дей турган деңгээлде маалыматка ээ болуу дагы шарт. Маалыматтын булагын албетте сөзсүз дайым текшерип турушубуз керек. Анткени дайым эле баардык маалымат, келген маалыматтардын баардыгына тең фишинг дей берсек да болбойт. Балким арасында чын эле сиздерге таандык керектүү маалымат фишинг болбой калышы мүмкүн. Бирок дагы бир жагымдуу нерсе, акыркы мезгилдерде өзгөчө жасалма интеллекттин жардамы менен келген спам же болбосо ушундай фишинг ичиндеги фишинг камтыган электрондук каттар көбүн эсе спам бөлүмүнө түшөт. Көбүн эсе көп имейл фильтрлардан да өтпөй калат. Бирок эгерде жиберилген маалымат, электрондук каттын ичиндеги камтылган маалымат кандайдыр бир шек жараткан болсо, аны спам бөлүмүнө алуу менен бизге алдын ала электрондук системаларыбыз, кат системаларыбыз бизге бир маалымат берип турат. Бул дагы акыркы мезгилдердеги эффективдүү ыкмалар. SMS билдирүүлөрдө же электрондук каттарда белгисиз шилтемелерди этибарга албоо шарт. Анан HTTP, анан HTTPS деп өзгөчө SSL сертификаттар аркылуу SSL сертификатты колдонбогон маалыматтарда, сайттарда маалымат бөлүшпөгөнгө, атыңызды, фамилияңызды, кредиттик карта номеруңузду бербегенге аракет кылыңыздар. Сыр сөздөрдү аралык менен сөзсүз алмаштырып туруу дагы эң мындай
эффективдүү ыкмалардан эсептелинет. Анткени кандайдыр себеп менен сизге таандык сыр сөздү уурдап алган болсо дагы сиз белгилүү аралыгында муну сыр сөзүңүздү алмаштырып турганың үчүн кийин ал уурдап алган сыр сөз дагы колдонулбай калышы мүмкүн. Албетте бул эми көбүн эсе оорго турган бир сунуш, бирок бул эффективдүү бир сунуш. Биз эми акыркы мезгилдерде ар кандай 7-8, кээ бир учурларда 10-15 ресурска чейин бизге таандык бир логин жана сыр сөз болгон үчүн албетте мунун баардыгын эстеп калуу, 15 сыр сөздү баардыгында бул жакта бул сыр сөздү колдоном, бул ресурста бул сыр сөздү колдоном деш оор болуп калышы мүмкүн. Акыркы мезгилдерде Chrome, Яндекс браузерлерди дагы сыр сөздү эстеп калуу боюнча ар кандай программалык камсыздоолор дагы бар, булардын дагы жардамы бар. Бирок сизге таандык болбогон компьютерлерде, жалпыга ачык болгон компьютерлерде, лабораторияларда же болбосо интернет кафелерде өзгөчө сиз ушу сыр сөздүрдү жазып жатканда ошо браузер тарабынан эстелип калышын дагы эстеп калбашын дагы камсыздоо бир эффективдүү чаралардан болуп эсептелинет. Мындан тышкары ушул фишинг же болбосо сизге таандык маалыматтарды ушундай ар кандай алдамчылык ыкмалары менен сизден алып алуу жаатынан тышкары сиздин оюңузду, пикириңизди дагы манипуляциялоо жаатында, ошондо коомчулуктун пикирин, коомчулуктун оюн манипуляциялоо жагында дагы социалдык инженерия кенен колдонулуп келет. Өзгөчө социалдык тармактар аркылуу сиздер муну байкасаңыздар керек, шайлоо учурунда же болбосо кандайдыр бир эл аралык маанилүү бир окуялар болуп жатканда ар кайсыл тарап өзүнө тарапташ санын көбөйтүү үчүн ар кандай ушундай манипуляциялоо же болбосо жалган маалымат таратуу жаатында дагы ар кандай социалдык инженерия ыкмалар колдонулуп келет. Бул дагы ушул социалдык инженериянын акыркы мезгилдерде технология аркылуу социалдык инженериянын бир бөлүгү катары эсептелинет. Муну дагы эсиңиздерде ала жүрүңүздөр. Анан акыркы мезгилдердеги дагы бир коркунуч пайда болуп келатат. Бул технологиялык көз карандылык жана социалдык инженерия. Өзгөчө бул технологиялык көз карандылык кадимки эле мындан алдыңкы ар кандай заттарга болгон көз карандылык, алкоголь, спирт ичимдиктери, никотин, баңгизат, анан оюн зоокторго акыркы мезгилдерде билесиңер ар кандай беттинг, казино сымал ошондо тез арада байып кетүү боюнча ар кандай оюн ыкмалары бар эле. Ошолорго болгон көз карандылык сымал эле акыркы мезгилдерде технологиялык көз карандыктагы бир медициналык бир феноменге айланды. Анткени ошол соц тармактарга байланганда биздин мээбизде допамин деген маанай гормону иштелип чыкканы ушул адистер тарабынан көрсөтүлдү, даңазаланды. Андыктан технологиялык көз карандылыктагы акыркы мезгилдерде социалдык инженериянын бир ыкмасы, башкача айтканда сизди ошого көз каранды кылып алуу, ошол эле Инстаграмга, ошол эле Фейсбукка же болбосо башка программалык камсыздоолорго көз каранды кылуу ушул социалдык инженериянын дагы бир бөлүмү же болбосо бир ыкмасы катары эсептелинет. Андыктан буга дагы этият болуу, технологияны дагы ирети менен максаттуу колдонуу дагы биздин колубузда жана мунун алдын алуу дагы биздин колубузда экенин дайым эсибизде кармап жүрөлүк деген сунуш менен социалдык инженерияга арналган сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.